Кутмандуу күнүңөр менен, урматтуу Билесинбек эжинин көрөрмандары. Бүгүн сиздер үчүн биз жеке ишкер жана ийгилик бул сен китебинин автору Алмаз Жуманазаров агайды конокко чакырдык. Бүгүн сиздерге биз ийгилик жана чечкиндүү болууну, алдыга кадам таштоону, бизнес баштоону жолдорун сурап беребиз. Саламатсызбы агай? Саламатсыз. Соолук, иштериңиз жакшыбы? Рахмат. Жакшы. Агай, мен сизге алгачкы эле суроом, бул китепти жазууга эмне себеп болду? Бул китепти жазуунун негизи максаты, кандай мен өзүм көп кыйынчылыктарды башыман кечиргендиктен бир ой келди, бул эми жаштарга, бул деги эле баардык адамга может бир жардам тийеби деген максатта. Анан экинчи, бул мен 2018-жылы Дүйнөлүк банктын отчету боюнча Кыргызстан өнүгүү тарабынан дүйнө жүзүндөгү 163 орунда. Африкадагы мындай өнүкпөгөн өлкөлөрдүн катарына кирип артта калган мамлекеттер. Ошону ойлоп отуруп, анткени биз мамлекетке мен кандай кылып жардам бере алам? Бизде аз баары эле бир жардам бериш керек дегенде эле бир саясатчы болуш керек, же бирден көрүш керек. Мен ал ойдон алыс болуп, мен бир жаштарга ушул дүйнөгө, дүйнөнү өзгөрүүгө салымын кошкон адамдардын тарых таржымалдарын жазып, биздин бир Кыргызстанда дагы жаштарыбыз алдыга максаттарды коюп жетишине бир салым кошуп, ошол менен мен бир Кыргызстанга бир пайдалуу иш кылсам деген максатта гана жазгам да. Бул китебиңизди мен дагы окудум. Бул жакта кыргызча так, анан кыска түшүнүктүү болуп тур абдан. Анан ошол эми китебиңиз тууралуу суроолорду бере берсем, ал жакта көптөгөн нерселер жазыпсыз, ийгилик жөнүндө, акчаны туура сактоо, чечим кабыл алуу, өзгөрүүлүк жана башка. Негизи эле бул ийгилик деген эмне? Ийгилик деген бул менин түшүнүгүмдө ийгилик деген бул качандыр бир келдим, мисалы жаш кезден сак бир садикке барабыз. Андан кийин бир окууну бүтөбүз, анан университетти бүтөбүз кесибиз. Жалы мектеп, сен азыр университетти бүтсө, сен окууну бүтүп аткан окуучулар үчүн сенин диплом алып койгон бул ийгилик. Себеби сен алар үчүн табышма кантип диплом алат, анын ичинде кандай сен бул ушул 5 жылдык сенин өмүрүң ушул жерде кандайдыр бир деңгээлде бул сенин басып өткөн жолуң да. Ошол ийгилик. Анан кийин ийгилик дегенде сен бир ийгиликти жаратсаң, ийгиликтин бул мен чеги жок экенин түшүндүм да. Себеби мен ушунчалык дүйнөнүн да салышса хандар, бийлер өткөн, канчалык болгон сайын жаңы идеялар, сен канчалык нерсеге жеткен сайын алдыңда жетпеген нерсе көбөйүп өткөн да. Сен алдыңа бир 3 максат койсоң, 3 максаттын ишке ашканда сенде 30 максат пайда болот экен. Себеби сен уже эч нерсе жаратпаган болуп калат экенсиң. Дагы кадамдарды таштап. Ошон үчүн мен китебимдин аты ийгилик бул сен деген. Бул ар бир адам ийгилик. Сен дагы, мен бул жанагы каргада баласын акпаган дейт го. Ата эне үчүн дагы ар бир баласынын эмне кылса дагы бул ийгилик жакшы суктан эмне болот. Ошон үчүн китебимдин аты ийгилик бул сен. Анан кийин ийгилик бул дагы ийгилик биз өзүбүз. Жакшы. Бизге көп суроолор келет да, эми ийгиликтүү адам кандай болушу керек жана ийгиликке жетүү үчүн эмне кылыш керек деп. Сиз кандай кеңеш берет элеңиз? Ийгиликке жетиш үчүн эми бизде жанагындай ар кандай биз татаалдаштырып, мындай ар кандай не болсо, негизинен ийгилик деген азындай алып көрсөк, бул жөнөкөй эле кадамдар. Ошол жөнөкөй кадамдарды ар күнү жасап. Мисалы алдыңа максат койдум, ошого жетиш үчүн күндү убактымды өлтүрүп, ошону 1 саат убактын ичинде ошол менен алектенүү. Анан кийин баардык маселелерди кийинкиге калтырбай, убагында чечүү. Анан кийин жаңы нерселерди, идеяларды табуу. Күн сайын ошол максатка жетиш үчүн аракет кылуу. Негизи мен сизге берип аткан суроолор азыр бизге окурмандардан көп келген суроолорду камтый кетейин деп атам да. Анан ошо убакытты туура пайдаланабыз, кантип убакытты туура пайдалансак болот деген суроолор келет. Сиздин китебиңизде бул жөнүндө да бар, ошол жөнүндө да айтып өтсөңүз. Убакыт бул эң туура. Мен ушул нерсени бул мен өзүм китептерде дагы бир канча китептерди окуп, анализдеп, өзүм жеке ойумда бул биздеги ийгиликке жетүүдөгү эң бир чоң ресурс бул убакыт экенин түшүндүм да. Себеби ошол нерсени бизде жанагы
ийгиликтүү инсан дейбизби, ийгиликте бараткан инсан же ошо ийгиликке жаратсам деп максат койгон адамдардын баардыгында Кудай таала берген 24 саат убакыт бар экен, бизде экен да. Ал убакытты эч ким болгону биз ошол убакытты кандай колдоно алабыз, максаттуу, пайдалуу. Вот ошо ийгиликтин эң негизги сыры мен ушунда экенин түшүндүм да. Себеби биз көпчүлүк адам мисалы ийгиликтүү инсандарды мен баардыгы менен азыр деле мен мисалы көп айтат. Мисалы мен бактылуу окурман деген долбоор кылып, мисалы депутат, министр, ырчы, кандай баардыгы менен биз жолугуп не болот да. Мен бюджеттерим келгенче мен ошолордун бир тажрыйбасынан мүмкүн болушунча өзүмө сиңирген дагы арзу деп жүрдүм. Себеби ийгилик ошолор ийгиликтин убакытты кандай сен 24 саат убакытты туура бөлүштүргөнүңө жарашат. Сен ийгилигиң пайда болот экен да. Эгер сен ошону туура колдоно албай, же болбосо бир бөлө эле убакыттарыңды кетирип салган болсоң, убакыт өткөрүп ал нерсени биз өлчөп же ченеп же убагында билбейт экенбиз да. Ал нерсе өтүп кете берет экен, бирок кийин өкүнүп калат экенбиз да. Ошон үчүн туура убакытты пайдалануу бул эң чоң сыр экен. Ошон үчүн убакытты туура пайдаланууга деген сунушту бермекчимин. Өжөрлүк болдук, тырышчаактык болду, бирок ошон үчүн мисалы бизнести алалы, бизнес баштоодо идея деген керек да. Ошо идеяны каяктан тапса болот адам? Эми бардыгы эле ойлогон ойдун баары идея боло бербесе керек. Туура. Идея бул негизи жана Стив Джобстун сөзү аябай сонун таасирдүү сөз да. Идея бул аламдагы эң кымбат товар. Чындыгында да бул биз канчалаган адамдар жасын идеяны таап, может ошону ишке ашыра албай, кандай десем, мисалы Стив Джобстун идеясы мисалы Apple'ды компанияны дүйнөгө таратууну ал өзүнүн оюнда, ал өзүнүн образында элестете алган да. Бирок башка адам элестете алган. Мисалы ошо компанияны негиздегенден кийин жана канчалаган адамдар, ошонун инвесторлору келип, Стив Джобсту сен ал аябай көп чыгымдарды кетирип, жагын технологияларды өнүктүрүш керек деп акчаларды аябай көп кетирип баштайт да. Ошондо өзү негиздеген компаниядан Стив Джобсту айтышат. Себеби деген ал көп расход бизге прибыль алып келип атасың деп. А себеби алар ошол идеяны ойлогондо алардын идеясы эмес да, себеби алар ошонун канчалык масштабдуу экенин идеясын алар түшүнгөн эмес. Ошол негизде алар ошого, бирок Стив Джобс кеткен дагы, бирок кандайдыр бир убакыттан кийин алар себеби дальше кетүү жолду билген эмес, билбейт алар. Ошондайдан алар тиги компания банкротко учурайт. Кайра эле ошол акциялардын баарын Стив Джобс сатып алат дагы жанагы өзүнүн филиалынан. Себеби бул идея бул эмнеден келет? Бул сенин, мен ойлоп калдым да, бул сенин канчалык деңгээлде максатыңа жараша. Мисалы сен бир 30 миң сом, 20 миң сомдук акча издеп табышым керек деген максат койсоң, сага такыр башка идеялар келет. Когда сен масштабный жанагындай миллионунда кылыш керек десең, идея ошол биздин идея, ар бир идея биздин алдыга койгон максатыбызга жараша келет экен. Андан ашы эч кандай өзгөрүү болбойт экенин түшүндүм да. Мен алда бул китеп жазган максатым. Мен мындай мотивациям мындай болуу эмес. Мен бул китепти Кыргызстан экономикасы чындыгында кандай кылып өнүктүрсөк болот деген ойду ойлоп мен китепте бул идея келген эмес эми. Менде китеп жазуу жок болчу. Бирок мен кантип мен көпчүлүк адамга ушул нерсени жайылта алам. Кантип жаштарды ушундай жакшы бизнес кылып, карьерасында баардык тарабынан Кыргызстанды өнүктүрүшүнө салым кошо алам деген ой келди. Вот ошол максат ой. Ошол максаттын артынан ойлоно туруп ушул китепке жаралды. Ошол демек максатты туура коюш керек. Максатты туура коюш. Максатың канчалык чоң болсо, идея ошончо кең. Ошого жараша келет. Сиздин бул ийгилик бул сен китебин алгысы келгендер кайсыл жакка кайтылса болот? Биздин ийгилик бул сен китеби азыр Кыргызстан боюнча эле шаардын ичинде баардык эле китеп дүкөндөрүбүздө бар. Ошол жактарда жана Дидар, Даниек, Кенч жана башка көптөгөн китеп жаңы дүкөндөр ачылып атат азыр жакшы. Ошолордун баарынан алса болот. Жакшы. Менде мындай ой келип кетти. Сиз китепти бизге алып келдиңизби? Анда мындай кылсакчы агай. Биз конкурс уюштуралы. Бүгүнкү биздин сиз менен болгон маектин алдына өздөрүнүн оюн жазган, же болбосо ушул китепти окугандар болобу, пикирлерин жазышсын. Анан ким
жакшы пикир калтырса, ошого бул сиздин китепти белек. белек кылалы. Ичине сиздин автографты коюп коелу. Макул. Анда мен сизге агай убакыттын аягында биздин көрөрмандарга сиздин кайрылууңуз, сунушуңуз, каалооңуз. Мен айтмакчымын, баардыгыңыздар ийгиликтерди жаратып, Кыргызстаныбыздын гүлдөп өсүп өнүгүшүнө салымыңыздарды кошсоңуздар деген ойду айтмакчымын. Ошол баарыңарга ийгилик буюрса, Кыргызстаныбыз бир өнүккөн, Дубай, Малайзия, жанагы Сингапур өңдүү өлкөнү куруучу бул силерсиңер. Ийгилик бул сен, баардыгыңарга ийгилик.